сиздердин ошо 5 багытты мен презентациялап берейин. Кечээкүнкү иш сапардан кайтып баратканда жаз жарышы жакындап калган нарын облустарынан кабар алган министр өзүнүн коңсуз Кытай мамлекетиндеги сүйлөшүүлөрү алдыганча начоло болгондугун баса белгиледи. Башкасын айтпаганда да Сюанибао компаниясын гранттык негизде 1 миллион 120 миң долларлык жамгырды жасалма жаадыруу техникаларын берүүгө ниеттениши болочок түшүмдүн мол топтоолордун шарттары бышык. Тамшылатып жамырлатып суу системасы боюнча негизинен биз бул жасалма жамгыр боюнча биз сүйлөшүп алдык. Анткени алар бизге азыр пилотный, бул деген бизге жаңылык да, кандай биз булуттарды жана жамгырларды уюштурабыз. Ушунун баарын азыр техникасын алабыз да, ошонун негизинде аны иштей алып барабыз. Бул бизге жаңылык, биз аны азыр колдон келе албайт, бирок аларды сурандык, бизге 1 жыл бою бизге ушуну үйрөтүп бергиле деп, ушундай келишимдерди түздүк. Мына айдап себеби баштарындагы мындай жаңылык Жумгал районундагы Кызыл Жылыс айылынын фермери Таштан Мусаевди жана жерлештерин өзгөчө кубанычка бөлөдү. Анткени алар пайдаланышкан Чолок терек каналындагы суу кургакчылык апогейине жеткенде муктаждыкты толук канааттандыра бербейт. Ушундан улам аны механикалык тазалоодон өткөрүп жаткан ирригаторлорго жабыла жардам көрсөтүүнү жакшылатка айландырышкан. Антсе да телегейди тегиз кылуу үчүн кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик колдоо зарылдай. Ана бул каналдын курулганына 50 жылдай болуп калды. Латоктордун баары жыртылды. Мамлекеттик деңгээлде сону эметип жардам берип койсоңуздар жакшы болгон турат. ООС анчалык моунчалык деңгээлдеги, моунчалык объемда жумушту бүтүрө албайт экен да. Анан бизге ошо мамлекет тарабынан кичине дыйкандарга жардам берип койсо аябай жакшы болгон турат. Чынында эле Жумгал райондук суу чарба башкармалыгынын тейлөөсүндөгү жалпы узундугу 173 чакырым 16 каналдын дээрлик барысы өткөн кылымдын 60-70 жылдарында жасалгандар. Демек, бүгүнкү күндө алардагы суунун текке кетүүлөрүн жоготуу үчүн капиталдык ремонт талап кылынууда. Бирок азырынча буга чама-чарк чак болгондуктан жергиликтүү ирригаторлор демейдеги эле оңдоп түзөө жумуштары менен алек. Дагы жакшы, мамлекет тарабынан жыл сайын ири суммалардын бөлүнүшү алардын түйшүктөрүн кыйла эле жеңилдетти. Мындай жагымдуулуктун натыйжасында райондогу суу чарба субъектилеринин 90%-нын жабдуулары жаңыртылып отурат. 25-жылга 17 миллион сом каралган. Күчүк каналына 3 километр механикалык тазалоодон өтүп жатат бүгүнкү күндө. Андан тышкары Каракече өзөнүндө 3 дамба курулду. 300 метр түзөт көлөмү. Күчүк каналына болсо 150 метр Г блогу менен канал тургузулат жаңы. Таштөбө каналы бетондолот толугу менен. Ошондой эле үстүздөгү жылы райондогу 4 суу насос станцияларындагы 2 агрегатты жана 4 электр кыймылдаткычтардын жаңаларына алмаштыруу болжолдонулган. Бул иштерге баш аягы 5 миллион 520 миң 300 сом жумшалмакчы. Айтмакчы, Чаек 1 станциясы толугу менен компьютерлештиктен суу берүүнүн өлчөмү өтө так жана ал үнөмдүү экендиги менен өзгөчөлүү. Былтыр болсо пуск каналатын работа болуп, ичине контактор автоматтар бүт жаңыланып, баарын жаңылдык буюрса. Быйыл дагы кар жаган жок. Күч бизге эле келип калат окшойт суу чарбасына. Негизи быйылкыга Нарын облусундагы суу чарба объекттерин оңдоого жана калыбына келтирүүгө республикалык бюджеттен 144 миллион 200 миң сом чегерилген. Ошондой эле өткөн жылы элдик ашар жолу менен Ат башы, Актала жана Нарын райондорундагы 3 каналдын курулуштары аяктаган. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.